Кирчи, Facebook'a giresin sen. Kimde var? Assalamu alaikum tuğanlar. Qandaysыңар? Тынсыңарбы? Qandaysiz dinləyicilər? Жақсыбы, тынсызбы? İşleriniz жақшыбы? Assalamu alaikum, salam, Hasanbek. Amansыңарбы? Группаларга бөлүшөсүңөр туғандар. Группаларга бөлүшүп. Бүгүнкү темабыз ушул Ташиев деген киши ушул чек арага жооп бере турган адам Аксайдын жайыт жерлерин тажиктерге алдырып койгон экен. Билбейм алдырганбы же келишим болгонбу, кандай келишим болгонун билбейм. Бирок кыргыз эли ушундай болгон окуяларга кайдыгер карабай, ушул Баткендин элине, ошо Аксайдын элине моралдык жактан, финансовый жактанбы жардам бериш керек бул адамдарга. Бул адамдар азыр мен сиздерге буну көрсөтүп кетейин бир жолу. Өзүңүздөр билгендей, Баткен облусу ушул Өзбекстан жана Тажикстан өлкөлөрү менен канаатташ жайгашкан. Азыр бул жердеги Аксай элинин айтымына караганда, ушул Аксай айылындагы ушул жайыт жерлерин тажик тараптын аскерлери кооруп жатканын айтышып атат. Мындан улам ушул Аксайдын эли жергиликтүү бийликке келиши азыр губернаторга кирип жолугуп чыгышты. Бирок биз бул жака кирели дегенде бизди киргизишкен жок. Мындан улам ошол көйгөйдү жергиликтүү бийлик тургундардан өзүнүн угасы. Саламатсыздарбы? Сиздер кандай көйгөйдү айтып келдиңиздер? Биздин биринчи маселе азыр губернаторго келгенибиздин себеби биз мурда ушул бүгүнкү күнгө чейин колдонуп жүргөн жайыт жерибизди кече биздин бийликтегилер барып 2 күн тажиктин чегарачылары менен биздин чегарачылар акимдер сүйлөшүп жүргүзүп, анан тажиктин пайдасына чечип, бул тажиктин жери экен, карта боюнча 58-89 карта боюнча тажиктин жери экен деп берип, ошол эле мезгилде жолдун биягында биздин тажиктерге кирип кеткен жерлерибизди кайтарып ала алган жок биздин бийлик. Эгер берсе, бул жер тажиктики болчу болсо карта боюнча, биякта карта боюнча кыргыздын жерини биздин бийлик алыш керек эле. 3 күн өттү, биз күттүк, эч нерсе жыйынтык чыккан жок. Анан биз айласыздан губернаторго келип кайрылып атабыз. Ошол жерди кандай чечип бересиздер? Эгер ошол жер тартыш жери болчу болсо, бизден чыкпай турушубуз керек. Тажиктин жарандары малны бакпай турсун. Бирок ал жерде азыр тажиктин жарандары барбы? Ал жерде тажиктин жарандары мал багып жүрөт. Тажиктин солдаттары, жоокерлери биздин чегара үйдүн астына келип турат. Өтпөйсүңөр. Ушул көйгөйлөрдү айтканыңыздарда облус жетекчи эмне деп жооп берди? Облустун жетекчи азыркы биздин төрагабыз Ташиев, урматтуу Ташиев азыр ден соолугуга байланыштуу ооруп жаткандыгы ошо Ташиевдин келишин күтөбүз дейт. Бул Ташиевсиз эле чечиле турган жер, ушу бүгүнкү күнгө чейин заставанын начальниги эле чечип берген жер эле. Негизи ал жерлерде буга чейин биздин аскерлер турган, кыргыз аскерлери. 10 жылда биздин аскерлер кече күн 2-3 күнгө чейин, 3 күн болду токтогон, 3 күнгө чейин биздин дозор жүрүп турганда биздин дозорду мына чегарачылар сыймай кетип койду. Километрге дозорго барып келип аткан биздин чегарачылары. Азыркы күндө келди дагы биздин дозорду токтотуп койду. Болгон эле айыл башчысы bir kadın eкен, şol эле келип биздин заставанын эмелеринде, солдаттарында кайтарып койду. Ошол тажик сүйлөшүү болот деди. Биринчи сүйлөшүүдө азыр чечилелер. Инаугурация өткөнгө чейин күтө туралы. Дагы акимдер сүйлөшүп туруп, жолугушуп туруп чечилет деди. Ондай мезгилге жеткиче эле тажиктер келди да биздин солдаттарды кайтарып өздөрү азыр ээлеп алды. Алардын малы дагы чыгып атат. Солдаттары как бизге уруксат жок. Анан ушул көпүрө маселеси кандай болуп атат? Көпүрөнүн дагы финансы жок деп бизге эми болгон шылтоо менен элде жоонтуп коюп отурушат. Мисалы ошо Садыр Жапаровдун видеосуга чейин бар, мисалы үчүн балдарда дагы жүрөт ал видеолор. Айткан ошо немеде полный Туғандар, мына көрдүңүздөр, бул деген нерсе ошол ушул малга чейин чечилбеген нерсени булар да чече албагандыгын белгиси туғандар. Бул жер кыргыздын жери болгон экен, илгери элечи. Бул ушул
айтып атпайбы, бул киши айтып атпайбы, бул инаугурацияга чейин тим тууралуу, анан инаугурациядан кийин президент болгондон кийин анан ошону обещать эткенби, мен түшүнбөйм бул нерсеничи. Мен ушул Аксай элине кайрылып кетет элем, туугандар. До конца тургула, туугандар. Ошол жерде 1 метр кете турган жерди берген болсо, ошол жерде Ташиевдин күнөөсү болсо, Ташиев камалыш керек. Ташиев операциядан чыгабы, чыкпайбы, Кудай билет го, бирок бул Ташиевге жоопкерчилик бар, Ташиевдечи. Себеби бул киши ошол чек араны жооп бере турган адам, ошого мойнуна алган жоопкерчиликти. Анан кийин булар 4 күлдү, анан бул Аксайдагы жерди кылганы туура эмес да, туугандар. Мен мисалы буга көз карашым, туугандар. Ал жердеги жерлер Кыргыздын жери болгон. Ал жерде булардын Тажикстандын кече бүгүнбү Тажикстандын иностранный делосы этаптап сүйлөсөңөр деп Кыргызстанга нота жөнөттүр. Сүйлөгөндө ал делимитация боло элек деп эми өздөрү намек берип атса, анан кийин бул элден көп нерсени жашырып атат да, бул туугандар. Бул бийлик, мына азыркы мыйзамсыз бийлик, туугандар. Мен айтайын, колумдан коко тейин келбейт. Мен айтайын, мен айткам башында эле 3 ай 4 ай мурун, бул Садырова колунан коко тейин келбейт. Ташиевдин колунан коко тейин келбейт. Булар популисттер деп айтканмын. Булар аферисттер деп айтканмын. Булар мошенниктер деп айтканмын. Эми буларга мен ат кое берип, мен жададым буларгачы. Колуңан келбегенден кийин, кудереттиң, акылың мең жетпегенден кийин, анан ушундай акмакчылык болуп атса, барып туруп эми туура эмес да бул кылгандар, туугандар. Эми мен деле мисалы мына Кыргызстандын жараны катары айтып кетейин, туугандар. Мен бул азыр көрүп алып, Аксай боюнчачы, бул Баткен элине өзү, ушу Баткен элинин баардыгына батыр деген нам бериш керек, туугандар. Ошол жерде өз күчтөрү менен ошол жерди сактап, Кыргыз жерин сактап турат ошолорчу. Анан биз буларга баягы өгөй мамиле кылгандай кылып, ошо бийлик өгөй балага мамиле кылгандай кылып, бул Баткенди ошондо отношение кылып атат да, туугандар. Кайсы бийлик келбесин. Бул Ташиевдин кеткени эми көп нерсени жаратат. Эми бул киши действительно ооруп аткандыр билбейм мен бул кишинин. Бирок ушу чек ара маселеси көтөрүлгөндө ушу ооруп калат да, бул совпадение болбосо керек деп. Эми билбейм, мен айта албайм. Анан туугандар, дагы бир нерсе айта кетерин, ошо азыр бийлик бул дин өкүлдөрүнө да кийгилишип калды. Биздин билесиздер, муфтий отставкага кеттир. Ошо боюнча да айтып кетейин, туугандар. Эми динге аралашпаш керек болчу, ушу муфтийге бул бийлик аралашпаш керек болчу, туугандар. Муфтий өзү чечиш керек болчу. Эми булар аралашты. Жанна Кулмаматовна эже, чече албайт. Мен башында айткам, булардын колунан коко тейин келбейт. Булар популисттер. Булар айтып атпаймынбы? Булардын өзү жүрүшү популист. Булар жүргөн жерде ошо Ташиев, Мамытов, ушу Садыр, аба жүргөн жерде чөп өспөйт деп мен башында айткам. Булар жүргөн жерде чөп өспөйт. Колуңан келбегенден, акылың, деңгээлиң жетпегенден. Буну Максим Бакиев туура айткан буну. Мындай айтканда, кем чонтой деп мына орусча мында жакшына эле мында уялбай эле айтайынчы, далбайоптор булар мындай айткандачы. Максим туура эле кылып айткан булардычы. Бу далбайоптор энеңизге колунан коко тейин келбей, бийликке келип алып, чаташтырып бир жолу Баткен элин да кыйнады, 6,5 миллион эл да кыйнап атат, продукталар көтөрүлүп, колуңан келбегенден бийликке бок барбы? Колуңан келбегенден кийин, же акылың жетпегенден кийин эмне кылышты билбей отурушат. Бул нерсени ушул эми мен Кыргыз элине айтып кетет элем, Кыргыз элиме кайрылып кетет элем. Эми элестетсеңер өзүңүздөр, мына келбей туруп уже мэр 3 мэр алмашып кетти, Тоба кылдым, Бишкекте, Тоба кылдым. Кечинде жатып эртемен турса мэр жок. Анан бир мэрди алып келсе, бир сааттан ал мэр жок, андагы бирөөнү алып келип коюп атат. Бул кадр саясатында, кадр саясатында өзүнүн командасы жок, туугандар. Бул адам кандай башкарат, мен түшүнбөйм. Бул адамды мен как президент катары таныган эмесмин бул кишини. Мен бунун 4 ай, 5 ай мурун айткам, 3 ай, 4 ай мурунчу. Колуна коко тейин келбейт бунун депчи. Азыркы ушул эми ушул көйгөйлөрдү кантип чечебиз эми? Ошол вопрос болуп атат, туугандар. Бул көйгөйдү чечиш үчүн, туугандар, ошол жердеги местный
мына айыл өкмөтпү, ошол жердеги региональный ошо губернаторбу, губернатор да чече албай отурат туугандар. Бир губернатордун колунда да полномочиясы жок туугандар. Ошол чек араны чечкенге полномочиясы да жок экен туугандар. Бул эмне деген акмакчылык? Ал губернатор эмне кылып отурат ал жерде? Эми бир ошол айыл башчысы келип эле биздин заставаны кетирип коюптур да, мындай айтканда, ошол жерде погран служба кылып жүргөндөрдө барыңыздар, бул биздин жер депчи. Эми элестетсеңер, өзүбүз повод бердик. Ушул адамдарды өзүбүз шайладык. Ошо 600 миң адам ушул адамды түрмөдөн чыгып отуруп чыккан акмакты, мошенникти мындай айтканда шайлады, туурабы? Эми ошого мен айтат элем да, кыргыз элим. Шайлап отуртканда мындай карап шайлаш керек эле да. Бул адамдын автобиографиясын окуп чыксаң, барган жеринде чөбөспөйт. Бакиевдин малында жүргөндө дагы канча деген туугандарына жерлерди алмаштырып, жерлерди алып берип, канча деген үйлөрдү, батирлерди алып берип, ошо Бакиевдин малында. Аны аз келгенсип бул Кумтөр менен танылган да, билесиздер. Кумтөр деген биздин өтө оор жер, алтын жер кенибизде оор маселе да булчу. Кумтөрдө улутташтарым деп ошентип танылып келген. Анан ошонун айынан ушул Жээнбековдор каматкан буну, чын ачык эле билбейм. Действительно, может, ошол ак үйдү басып алам деп түрмөгө отурду же кандай отурду, мен түшүнбөйм бунучу. Но действительно машинасынан оружиялар тапкан бул кишинин. Булар Ташиев, ошол Мамытов, Садырова болуп ошо забордон, ак үйдүн заборун аттап өтүшүп, шымдарын жетип камалышкан. Буну Атамбаев буларды камаган туугандар. Ошол өчтү азыр Сегизбаевден алышып атат туугандар. Бул Сегизбаевдин камалышы деле ошол саясий заказ туугандар. Эми көрүп атабыз го. Кумтөрдү улутташтырам деген адам келип туруп ошол 7-8 октябрда айткан сөзүндө Кумтөрдө алтын калбай калды дейт. Эми эмне деген акмактык? Ошончолук дөпөрас болобу ушу адамга ишенген? Бизде адам куруп калдыбы? Бизде таза, ичи таза, мындай айтканда кыргыз элине кызмат кылам деген жигиттер көп туугандар. Өтө эле көп. Анан 6,5 миллион ичинен бир 600 миң эле адамы фальсификация кылып, шайлоону өткөзүп, ушуга утушту берди. Мен бул шайлоонун жыйынтыгын да жокко чыгаргым келет. Тааныбайм дагы. Алейкум ассалам. Анан туугандар, бул киши, мен билбедим, бул кишинин физкультурник, анан кийин баягы көп жерлерде уят кылып, баягы өзүнүн инаугурациясында сачечесники деп жүрсө, анан ушул кишини кантип президент деп тааныйм мен. Элестетсеңер эми. Кантип бул кишини мен тааныйм. Бул кишинин деңгээли менен чоң болуш керек да, жок дегенде деңгээли чоң болуш керек. Мына акыл эси дегенде баягы эми жок деген кишине образованныйраак болуш керек. Мына мен мисалы жөнөкөй жаранмын. Бул Садыраваңардын жанында мен жок дегенде историяны билем туугандар. Жок дегенде кичине орусчанда макале-сакале болсом да орусчаны тагыраак сүйлөйм туугандар. Бул ошо орусчаны деле ошо түрмөдө 3 жыл отурганда деле үйрөнүп койсо болмок да туугандар. Туурабы? Бул кишини мен айтып кетет элем туугандар. Бул киши алып кете алгыда эмес. Бул кишиче биздин бул киши биздин мамлекетинин ишин алып кете алган эмес. Баягы качырды тулпар кылып алып келишти. Мындай айтканда, качыр никогда тулпар болбойт да, ошону билип алыңыздар. Ошон үчүн мен кыргыз элин чакырып кете элем. Мындай кайдыгерсиз карабайлы туугандар, мындай нерсеничи. Анан бул муфтий боюнча ошол бийлик кийлигишип, арам ойлорун кылып, ошол жерде бирөөнү постава кылды, мен түшүнбөй калдым бул нерсени. Бирок бийлик өз жолунда кетиш керек эле. Диний муфтий мындай айтканда булар өз жолунда кетиш керек эле туугандар. Бирок бийлик буга аралаша койду мындай айтканда. Бул кишиге ишенген биз акмак. Бул кишиге биз ишенип, эми эл ишенди да, ошо 600 адам ишенип койду да бул кишини эми назначили. Мындай айтканда ошол эле Райым Миллион, ошол эле Жээнбековдор назначили его. Мындай айтканда ошол эле көч уланып атат, ошо Жээнбековдун эле көчү, ошол эле Атамбаевдин көчү уланып келип атат. Мен айтам, бул кишиге мен ичим чыкпайт. Бунун кишинин эжеси Райкүл Жапарова деп актап атат. Ошончо
чыккан өкүмдү, ошо сотто чыгарган өкүмдү кайта актап атат. Ангече ген прокурорго зулушуп косула берсе акталган жок. Кайта делосы башынан каралып атат деп. Адамды ишендирип алдашат да буларчы, шүмшүктөрчү. Эч ким ишенбейт ол нерсегечи. Эч ким ишенбейт. Мен дагы айтып кетейин. Мына мэрди мисалы бүгүн бирөөнү апарып митингге чыгарышыптыр, бирөө Тагаевди коебуз, о бул. Туугандар, бизде мындай айтканда туугандар ушундай эл болдук туугандар. Бири-бирибиздин сөзүн укпаган, кайдыгер караган. Эмне угулуп атабы туугандар? Угулуп атабы жок дегенде? Алло. Угулуп атабы? Звукту айтып койсоңор. Звукту. Эми мен айтарым туугандар, бул эми бул акмактар баягы Адахан Кимсанбаевди каркыраны берди деле, ол ошентип каралап жүрүштү эле. Эми бул кантип жооп берет эми буга? Эми Садыр Баткендин Аксай жерин сатыптыр да, мындай айтканда. Ошол жерде мал, жайыт жерлерди сатыптыр, Төркүлдүн башын сатыптыр да. Туурабы? Ошого ким жооп бериш керек? Азыркы мен тааныбаган президент жооп бериш керек, Ташиев жооп бериш керек, туурабы? Значит, мен булар да ошолордон калышпаган, баягы Атамбаевден уланып аткан көч, Жээнбековден уланып келген көч уланып келип атат туугандар. Бул кыргыз элин алдады деген нерсе болуп эсептелет. Бул киши бир жолу алдаган жок. Сүйлөгөн сөз эле ушу кустуруп атабыз, убакыт бериңиздер. Ошол эле сөз туугандар. 20 жыл убакыт берсе деле кыла албайт, колунан кокотийин келбейт. Колунан келсечи давно келе турган адам, иштей турган адам туугандар. Иштей турган 2 күн, 3 күн. 3 күндө порядок кылып койсо болот Кыргызстанды. 3 күндө. 3 күндө порядок кылып, коррупцияны жок кылса болот туугандар. Бизде ушул Кыргызстандын көгөйү туугандар, ушу биздин бай банаптардын, коррупционерлердин, чиновниктердин тойбогондугунан туугандар. Ушулардын айынан биз ушу мигрант болуп жүрөбүз. Мына Москвада жүргөнүбүз, башка мамлекетте жүргөнү, ушу шүмшүктөрдүн айынан биз ушу 10 жылдан бери ушу меники 10 жыл болду жүргөнүм. Ушу акмактардын айынан менин бала чакам ошакта, мен биякта туугандар. Ушу акмактардын иштей албагандыгынан туугандар. Ушу акмактардын тойбогондугунан, ушу акмактардын ушу кыргыз элин канын ичкендиктен 30 жылдан бери туугандар. Ушинтип келип кетти аз. Качан ойгонобуз туугандар? Качан ойлонобуз туугандар? Ушу шүмшүктөргө бийликти берип коюп, биз өзүбүздө күнөө туугандар. Ушу шүмшүктөргө 5 болгон октябрдагы кыргыз элинин жеңишин урдап алышты туугандар. Сока кетти, саке болду. Мындай айтканда айырма жок. Сока менен деле сакенин деле айырмасы жок. Өкө тең эле мошенник. Бирөөсү айлыкты 26 000 кылдым деп 3 жыл иштеп кетти ошо боюнча. 3 жылдан бир жакшылык нерсе кылды, ошо Атамбаевди камады ошо. Уруу камады, мындай айткандачы туугандар. Анын чындыкты чырылдап айтып келип атканбыз. Бул мошенник. Кандай түшүнбөйсүңөр? Бул Садыр аба мошенник, дагы айтып атам, булчу авантюрист. Бунун тоба кылдым, эжеси да авантюрист. Ошо Бакиевдин маалында Ыскөл деген банкты рейдерский захват кылып, Максим Бакиевдин арам акчаларын адалдаштырып, ошол жерде рейдерский захват менен кылып жүргөн аял розыска берип Интерпол кармап берсе, эми азыркы келген бийлик ошону жокко чыгарып, жаңыдан каралап атып, кыргыз элин дагы алдап атат туугандар. Мен түшүнөм. Ошол эженин бир орукчан кызы бар экен. Эми түшүнөм ол нерсеничи. Эми ошол арам жукпайт туугандар. Арам акча никогда жукпайт. Кыргыз элинин ошо кусуру кустурсун ушулардычы, бу акмактардынчы. Сынчалык жаным кейип кетет ушул нерселерди көрүп, бүгүн ушул нерсени көрдүм. Анан муфтий боюнча, анан Кыргызстандагы борборубуздун мэрлери 3-чү мэр, тоба кыл, нормальный адамдар бар го, нормальный кадр кое албайсыңбы? Сурансаң ошол адамдар барып иштеп берет го кыргыз эли үчүн. Сен үчүн иштебесең дагы, Садыр аба үчүн иштебесе дагы кыргыз эли үчүн иштеп берет го, туурабы? Нормальный адамдар көп бизде иштейм деген, кыргыз элине жанын берип иштейм дегендерчи. Булар жок эле трабализм менен башы чыкпайт, ошол Үскөлдөн алып келип ошол жерге коет. Үскөлдөн башка жерден адам калбай калдыбы? Ошол Ошту кара, Баткенди кара, Баткен жактан алып кел.
Narындан ап кел кадрларды, Таластан ап кел. Ошол тажик тараптын айыл башчысы келип туруп көп түштү деп атасыздар да, анан бизди Ошондой туугандар, эми мен дагы бир нерсени айтып кетейин туугандар. Мен билбейм бул бийлик канча турат. Бирок бул бийликтин жашоосу көпкө узабайт туугандар. Ошол нерсени биз өзүбүз повод бердик. Түрмөдө отурган адамды шайлап алдык. Ушу түрмөдө отурган адамды шайлап алып, мына Россия бизге мына 1-марттан баштап границаны жаап атат 2 айга туугандар. Билесиздерби эмне себептен жаап атканын? Эми азыр информация кетип атат, ушу кыргыздарды депортация кылат. Жок дегенде бир 500 адамды депортация кылат деп атат, эмичи? Мына Москвада жүргөндөргө айтып кетейин. Документтериңизге этият болуңуздар, сак болуп. Эми көрдүңүздөр, ошол фальсификация менен өттү. Бул шайлоонун жыйынтыгын мен таныган жокмун. Референдум деле жыйынтыгын таныган жерим жок. Рахмат, урмат брат, рахмат. Мен сыгылбайм, мен сыгылганым неден? Ушул кыргыз эли, ушу көзүм май басып калган. Мен настоящий мошенник. Мошенникти кандай айырмалабайсыңар дейм да. Мындай айтканда алдамчы. Кумтөрдө алтын калбай калды деп алдап атканын карасаң, бети жоктунчу. Ана аз келгенсип, ошол баягы 2012-жылдары ушу кумтөрдү көтөрүп чыгып, ар бир үй бүлөдө алтын кашык болот деген ушул киши айтканда тура, мен эмес. Кумтөрдү улутташтам деп ушул киши айтканы, мен эмес, турабы? Райым камалат деди, Райым камалбай эле 2 миллиард төлөйт, мына кустуруп атабыз. Ошол эле кустурганда эле ошо берке ким эле Сегизбаевди ошо үй камагына чыгарып, Курсан Асановду үй камагына чыгарып кустура берсе болот да, турабы? Райымге кустуруп атабыз деп буну үй камагына чыгарып коюп, буларды камап коюп. Бул двойной стандарт болуп калат атпайбы туугандар? Ошону кандай көз караштасыңар? Мен түшүнбөйм ушул нерсеге. Кустуруп атабыз эле. Нени кустуруп атасың? 2 миллиардты төлөдүбү? Мен көргөн жерим жок. Көрсөт ошо факты, мындай перечисление деп документти көрсөт, канча которгон. Ошондо ишенебиз. О Райым акам сага лох эмес, 2 миллиард төлөп коюп турганчы. Оны Райым ака дейт. О Райым акам ошо Атамбаевдин башын жеген ошо Райым ака болот. Жээнбектин башын жеген ошо Райым ака болот. Ошону билип койгула. Мына ачык эле айтыш керек ал нерсеничи. Анан коркуп, ушу мен таң калам да, ушу кыргыз элине аччы көзүңдү аччы. Кандай карап турасың ушул нерсени? Баткенди уже сатып ошо жайыт жерлерде. Эми ошого жооп берген Ташиев. Бул ушу границада бир проблема чыкса эле ооруп калат. Тооба кылдым. Же саппа, дени чында эле ооруп атат, түшүнбөйсүң бул нерсегечи. Бөлүшүрсөңүздөр туугандар. Анан туугандар, муфтий боюнча мен айтып кеттим. Эми буну изилдеп чыгыш керек, муфтийге киришпеш керек болчу эле. Дин өзүнчө болуш керек, мамлекет өзүнчө, мындай айтканда киришпеш керек болчу. Бул өзү ошо жамаат чечиш керек болду. Дин боюнча ошо жамаат өздөрү чечиш керек эле. Анан баягындай грязный игра кылып туруп, пастава кылып, мен оюм да, мен өзүм оюм, жеке оюм ал. Мен сиздерге пастава кылып, жаман көрсөтүп, анан отставкага кетирип, анан кийин ушундай позор менен кетирген, бул туура эмес. Олар жок дегенде ошо 5 мал намаз окуп жок дегенде тараты бар адамдар. Силерге окшогон мошенник түрмөдө отуруп чыккан адам эмес аларчы. Чында. Бул акмактарды ошо Максим Бакиев туура айткан, бул акмактардычы өзүчү. Жок, тууган, мен альхамдулилла мусулманмын, менчи тууган. Альхамдулилла мусулманмын, бирок динге аралашпаш керек болчу да тууган. Динге аралашпаш керек. Дин өздөрү чечет, ошо муфтий өзү чечиш керек беле. Анан ушундай грязный пиар менен адамды жаман көрсөтүп, ошол эми пастава кылып, мен түшүнбөйм бул нерсеге. Буну изилдеп чыгыш керек. Эми акыйкат, адилет баары ордуна келет деп ойлойм. Эми кемчонтойбуз, анан эмне кемчонтой карап туруп Тажикстанда жерлерди алдырып атат, карап туруп алдырып атат. Ошону бийлик келип бир карап койбойбу? Болсо айтыш керек, Ташиев сатып берди деш керек, ошону айтыш керек. Бекер она Марипов айткан жок да, Төркүлдөгү жер кетти деп. Ал жөн айткан жери жок. Значит, булардын пландары болгон. Президент шайлагыча жөн турган, анан президент шайлангандан кийин, өтүп алгандан кийин, анан ушул боюнча көтөрө бергиле деп койду. Ошентип сүйлөшүүгө барганда мен башка ойлой албайм, башка нерсеничи. Эми жолук боюнча туугандар, жолук боюнча ал ар бир адамдын өзүнүн иши.
жолукту салынабы салынбайбы ар бир адамдын өзүнүн укугу. Мындай айтканда, салса салсын, салбаса силерге разница кандай? Жолук салынабы, салынбайбы? Сен өзүң ишин кыла бер. Салса салынгысы келсе салынып бара берсин. Кимге запрет кылат? Конституцияда да жазылган. Ар бир жаран өз динин туткан адам кандай кийинет, өзү чечет да туугандар. Ошону билип койгуңуздар. Эми туугандар, эми бул өзү балык башынан сасыйт да. Деңгээли физкультурник болсо. Мына мисалы да, ошо садырабаңардан көрүп менин кичине билимим чоңураак экени тооба кылдым. Мен көбүрөөк нерсени ойлойт экен бул Жангир баштан көрүчү, мындай эркекче айтайын. Түрмөдө отура берип, бир жолу преступный мир зек болуп кеткенби түшүнбөйсүң бул Жангир баштычы. Анан туугандар, мен дагы бир нерсени айтып кетейин, кайдыгер карабайлы. Аксай элине мен кайрылып кетет элем туугандар. Ошондой нерселерди менин поштама жөнөтүп туруңуздар. Мен бул боюнча эфирге чыгып турам, күнүгө чейин кааласам ушу боюнча күнүгө сүйлөйм, кааласам. Бул бийликти, мыйзамсыз бийликти мен буга жеткизем. Жеткизип жүргөнмүн, дагы жүрө берем. Ар бир ошибкасын мен булар көзүнө сайып көрсөтүп турам туугандар. Ошол. Анан туугандар, мына уят эле борборго бир ошо Атамбаев малынан бери бир нормальный мэр келбеди туугандар. Бир нормальный мэр келгенде деле Бишкек шаарын өтө коздоп, өтө баягы мурдагы Союз малындагыдай жашыл мындай айтканда токой кылып шаар кылса болмок, ошол мындай таза шаарлардын бири кылыпчы. Мен билбейм туугандар, эми ушинтип жүрө берсек, эртең Баткенди болбосо ошол жерде анклав, ошо Фарук деген анклав туугандар. Ошол жердеги Ташиевдин бензиндери, ошо мына ачык эле айтайынчы, ошо Ташиев бизнес кылган бензиндер ошо Тажикстанга кирет туугандар, ошо кызыкчылыгы ошодон туугандар. Ошол нерселердин болуп атканын бардыгы ошодон. Бир эле Ташиев эмес, ал жерде көптөгөн контрабандалар өтөт. Көзүңөрдү жумуп, ачып жүргүчө канча деген фуралар өтүп кетет. Ошол жердеги Баткен элине дагы кайрылып кетет элем. Ошондой нерселерди көрсөңөр, камерага тартып, токтотуп, машинаны сурап, каяка кетип атат, не товар, документин текшергиле. Эми бул бийликтин өзүнүн күчү жетпесе, мына өзүңүздөр мындай инициатива кылып көтөргүлө ошол нерсени. Болсо чыккыла митингге, ана ошол мен башка эмне дейм? Чыккыла ошо Баткен эли, ошо Баткен жергесиндеги проблема бир ошол контрабанда токтосо эле Тажикстан унчукпай отуруп өздөрү ассаламу алейкум деп келет туугандар. Ошол эле. Бунун бир эле жолу бар, ошол контрабанда токтойт. Ошо Ташиевдин бензини кеткен контрабанда тойлой, башка ошо кылган чиновниктердин контрабандасы токтойт. Ошо менен бүтөт, контрабанданы эле бууп койсоңор болду туугандар. Ал жерде Фарук да көтөрүлбөйт, башкасы да көтөрүлбөйт. Тажиктер керек болсо ошо анклавда силерге кошуп берели дейт, көрөчү. Ошол эле туугандар. Эми Бишкек шаарында пешенесине эшек тепкен окшойт бул Бишкек шаарынчы. Мына биздин Ош шаарыбызда, мен мына Ош шаарынын тургуну болом мен. Мына Мелис Мырзахматов мисалы, андан кийин Кадырбаев, Айтмамат. Кадырбай Айтмаматтын алдында мен иштеп калдым, ошо аймактык кеңештерде, ошол жерде тазалык ишканаларында, ошо майда чүйдө жерлеринде действительно иш жакшы жүрчү, тазалык бар болчу биздечи. Анан азыркы мэр мисалы Талайбек Сарбашев бул да жакшы иштеп атат туугандар. Бизге эми Ош шаарына мындай добросовестный, кичине болсо да добросовестный адам келип атат да. А мына Бишкекке бир тупой, мындай түшүнбөйсүң да, коррупцияны таза кадр калбай калган туугандар. Мен түшүнбөйм ушул нерсегечи. Ушул нерсеге түшүнбөйм. Мен билимине, аң сезиме дегенде мындай тажрыйбасына карап кой, мындай урулугуна, коррупционер эмес, мындай автобиографиясы таза. Эми өзүң зек болсоң эле бардыгы эле ушу зектерди кое бересиң дегеним да эмне. Ошол туугандар, мен дагы айтып кетерим туугандар. Эми бул муфтияттыкын айтып кеттим, буну айтып кеттим. Эми бизде өтө көп. Мисалы ошо Терексай, Чаткалдагы Терексай, экологический катастрофа. Мен постоянно айтам. Бул жерде экологический катастрофа, сиянет төгүлдү. Ошол суу Өзбекстанга келет. Ошол жердеги тургундарга зыяны тиет. Последствиясы ошо 2-3 поколенияга тийиши мүмкүн туугандар. Жетим тоо боюнча туугандар. Жетим тоонун берет Кытайларга. Ошону коргоого аракет кылалы. Ошо жетим
Мунун тургундарын айтып кетейин. Туугандар, жетим тосуз деле тиричилик кылсак болот. Бул кишинин сүйлөгөнүн көрсөк, ошо экономиканы бодрит этишкен, ошол жетим тону иштетиш керек деп атат. Бул туура эмес, себеби иштейин деген адам башка жерден булак таап, акча таап иштесе болот. Бизди Кыргызстан элинин бир эле ошо мөңгүдө түшкөн сууларыбыз бар, ошол эле бизди багып коет туугандар. Ошол сууну иштетсе, ошол жерден 5 литровый баклажкаларга коюп, завод, мини заводдор болсо, ошол жергиликтүү адамдарга да иш болот, бир жагынан экспорт да болот. Ошо менен эле биз кризис ушул туңгуюктан чыгып кетсек болот. Акылы жетпесе, ошол боттор, троллдор жеткизип койгула ошо Садыр абагачы. Акылың жетпесе, мен мына акылды мен үйрөтөйүн сага. Эми мен талаш жер үй кайтарыш жерин билбейт экенмин туугандар, ал жерди мен изилдеп чыкпапмын. Мен болгон азыркы факт айтып атам, ошол азыркы фактыларды айтып атам. Бирок мен бул Садыр абанын бир жерине жакпай кетет, бул кишинин аферист деген. Афер. Настоящий афер да, настоящий мошенник, авантюрист. Ошосу жакпайт. Алдаганды токтот, биз ишенбейбиз. Мына мен личный, мен Садыр аба сага ишенбейм, лично айтайын. Уят. Ушунча 30 жылдан бери кыргыздын канын ичип келдиңер, дагы эле ошо ичип атасыңар. Же бир продукта кымбат. Бардык нерсе кымбат болуп атат. Мына сиз келдиңиз, ушул туңгуюкка сиз алып келдиңиз, ушул нерсени туңгуюкка сиз келдиңиз. Түрмөдөн мыйзамсыз чыктыңыз. Мыйзамсыз сизди алып чыгышты. Мыйзамсыз басып алдыңыз бийликти, мындай айткандачы. Мыйзамсыз талапкериңизди койдуңуз, мыйзамсыз президент болдуңуз. Ана бул статьяларды эсептесем бир 100 жыл бере турган статья экен да, мындай айткандачы. Убагы сааты келет, тарыхта да баа берилет, юридикалык да баа берилет. Кудай кааласа буну биз ишти козгоп турабыз. Ошо 28-октябрь, 5-октябрдын биягындагы токтом, өкүм, пөктүм баарды жокко чыгат туугандар. Мына Жээнбековди эксти берди. Эксти кандай маалда берет? Экс макамды качан гана өз милдетин ошо 6 жыл аткаргандан кийин отставка кеткенден кийин ошондо берет. Бул 3 жылда өзүн милдетин таштап башка адамга тапшырып кетип атат. Мындай адам отставкага кеткенде экс берилбейт бул туугандар, ошондой. Анан ушу конституция боюнча айтып кетейин туугандар. Конституция боюнча 5-класс же 6-классты жазган адамдын жазганы. Эми көрдүм ошол жерден кичине ошо эле Россиянын конституциясын копировать этиптир дагы, мындай туугандар, ачык эле айтайын. Ошо эле копировать этиптир дагы, анан кичине өзгөрүү киргизип коюптур да. Ошо Текебаев жазган конституцияны ошо эртеңки 11-апрель болгон күнү референдум өтө турган болсо, ошону өткөзөбүз десе адашасыңар туугандар. Мен кыргыз элин чакырып кетет элем. Конституцияны окуп чыгып туугандар, буга каршы добуш бериңиздер. Бизге бир мөөнөттө 6 жылдык президент жетет. Мына көрдүк. 6 жылга жетпей эле 3 жылда кетип калып атат туугандар. Мен ошого дагы кайрылып кетет элем. Ушул конституцияга каршы берип, ар бир өз укугубузду тебелетпей туугандар. Митинг деген нерсе бар. Ушундай жемкорлук, ушундай арамкорлук, ушундай жер саткан акмактардын бетине айтып туралы туугандар. Бул акмактар жетим тонну да Кытайга бергиси келип атат. Керек болсо Кумтөрдөгү Кыргызстандын 26%-ын баягы Аманбаев деген омбудсмен бар, ошо айтып салды. Ошол 26%-ды да сата алып атат туугандар. Мына ошону да коргойлу туугандар. Бул акмак ошол элге чыкканда 2012-жылы Кумтөрдү улутташтырам деп өзүнө өзү пиар кылып, эптеп ошо менен таанымал болду тууган. А самым деле ичинде которун биз билип калдык. Бул киши мошенник экенин бардыгыбыз кабыл алышыбыз керек. Акылы да, деңгээли да төмөн экен, көрдүк. Кече инаугурацияда сосочечники, Ихуан деп жүрөт. Анан дагы эмне деген сөздөр өтө эле мода болуп кетти бул сөздөр туугандар. Эми мен элестетсеңиз, ошондой президентти мен кантип президент дейм мисалы. Мисалы менен акылдуураак болуш керек. Жок дегенде кичине мындай кичине өзүн көрсөтүш керек. Эртең международный аренага чыгат Кыргызстандын атында. Ошол жерден Ли Хуан, сочечники деп жүрсө, уят болобуз туугандар. Группаларга бөлүшүрсөңүздөр туугандар. Сурооңуздар болсо бериңиздер, мен сурооңуздарга жооп берейин. Дагы туугандар, көйгөйлөр көп бизде, өтө көп көйгөйлөр туугандар. Мен бул көйгөйлөрдү күнүгө чыгарып турам. Бул көйгөйлөрдү
өтө оор абалдабыз туугандар. Туңгуюкка өтө катуу киргенбиз. Кризис, мындай айтканда, Кыргызстан өмүр бою кризисте жүрөбүз. Бизге кризис деген нерсе жарашпайт окшойт. Өмүр бою эле кризисте жүрөбүз. Туңгуюкка кирдик. Дагы каяка чейин барабыз эми? Эми элестетиңиздер эми азыр. Азыр кымбатчылык, кыргыз элин эмне менен багат? Ошондой нерселерди, суроолорду коюш керек туугандар. Бул кадрларды чече албайт экен туугандар, көр. Командасы да слабый туугандар, өтө слабый командасы дагы. Анан кечеги Сурабалдиева, баягы Шаулин бар эле го, ким эле? Токтогазиев, Мамытканов, Жапыкеев. Булар дагы азыр Жапыкеевдин Финполун жоюлатып атат. Бул да кетип калышы мүмкүн. Анан беки Мамытканов чоң казат. Ол да илешпей калды жаңы правительствого. Сурабалдиева. Буларды мындай айтканда лох кылды, эркекче айтайын. Бийлик менен келишимге барбаш эле туугандар. Иш болсо дагы иш предлагать эткенде барбаш. Бул акмак Кыргыз 6,5 миллион элди алдаган любойун алдайт туугандар. Керек болсо биринчи визитин Москвадан баштайын дедилер, Путин ачык эле айтайын, Путин кабыл албай койду туугандар. Ошон үчүн биринчи визитин эми Казакстандан баштайт экен. Эми билбейм мен бул кишини кандай кылат. Бул киши же өзү кетиш керек. Мен билбейм. Мен ушул кишини кет деп эле айтамчы. Кет. 120 депутат кет. Ташиев кет. Дагы ким? Улукбек Марипов кет. Садыр Жапаров кет. Дагы эмне дейин эми? Кет. Колуңан келбегенден, иште албагандан кет. Башка айла жок. Колуңан кокот дейин келбей атат. Мына келгениң 6 ай, 5 ай болуп калды, 4 ай болуп калды. 4 айда коррупцияны жок кылып, Кыргызстан экономикасын көтөрүп, жок дегенде кичине болсо дагы кыргыз элин ачка калтырбай, кумтөрдү улутташтырып, ошондой нерселерди кылып койсо болот 4 айдачы. Коррупционерлерди камап, чыныгы коррупционерлерди. Азыркы эмес, мындай политический заказдагы эмес. Ачык айтыш керек да. Мындай иштей турган адамчы, мына иштейм деген адам болсо, мисалы, нак иштейм деген адам болсо, 4 айдачы көп нерсени реформа кылып койсо болот, реформа жүргүзүлсө болот 4 айдачы тууганда. А булар эмне менен алек? Бир мэрди апарып коет, о мэри 2 ай 3 ай иштейт да, анан экинчи мэри келет да 1 саат иштебейт, анан үчүнчү мэрди алып келип түшүнбөйсүң бул адамдаргачы. Мен таң калам ушундай нерсегечи, кандай кадр маселесин чече албайт. Бизде резервный кадр маселесин чечсе болот да, бизде канча деген адам ошо резервде турат, ошолорду чакыр, билими күчтүүлөр чакыр, мына мигранттар жүрөт, мигранттардан акылдуулар чакыр, жок десе өзүң деңгээлиң жетпесе. Анан ошол Акыл Жапаровдун сөзүн уксаң, ол Акыл Жапаров, ол каяктагы баягы карышкыр, билесиңерби? Ол мошенник болот ошолчу Акыл Жапаров. Бул Жапаровдор өзү мындай акмак болот окшойт. Жапаров дегендер эле баары деле акмак окшойт. Эжеси деле акмак, өзү деле акмак. Мен түшүнбөйм буларга мен. Ушунчалык кыргыз элин алдаган эмне кереги бар дейм да. Силерге кыргыз элин эмне кылды? Алдай турган кылып. Келдиң бийликке, келгенден кылбайсыңбы? Айткан сөзүңө тур да. Мына мыйзамсыз болсо да келдиң. Мыйзамсыз болсо да келип бийликке келдиң. Кана улутташтыруу деген сөз. Кана 3,5 миллиард экологияны бузду деген акчалар. Кана ошо акчалар. Ошолор баары кана. Ошол жөнүндө сөз чыкпайт го тууган. Садыраба. Мына ачык эле айтайынчы мына. Эмнени күтүп атасыз? Колдон келбесе бериң бийликти, Адахан Кимсанбаев алып кетет. Сизди өзү туура айткан, сиз качырсыз. Сизди тулпар кылып чыгарып коюшту, качырланып атасыз дагы элечи. Кече ушул боюнча качыр деп жазсам, YouTube'га чыгарбайт. YouTube'да монетизация включать этип коюңуз, вообще аны кылбай койду. Бирөө жалып кылган окшойт. Туугандар, эми буну айтсак дагы, onu айтсак дагычы туугандар. Коркпоңуздар иштекеден. Корккондун кереги жок. 30 жылдан бери коркуп келдик. Корккондо эмне пайда? Мына мен балдарым, менин неберелерим ушу мага окшоп мигрант болуп Россияга келишин каалабайм туугандар. Колуңан келбей, ордуңу бер иштей турган адамдаргачы. Кыргыздын акын жебеген таза адамдар көп бизде. Өтө көп бизде таза адамдар көп. Мына мошенник, бул мына камала турган адам, мен сиздерге айтып берейин, камала тургандар кимдер? Зулпукаров, 120 депутат, Жээнбековдор, ака-ука, Асылбек, Сооронбай, Райымов,
Rayim milyon, oşa akal ükel bardı, oşa sevmesi menle dele qamal koysa olguday bulardıçı. Qamala turan adamlarçı, mına men silerge aytıp berdim. Mına uşula akıl japar, например. Uşula qamal kerek tuğan. Ana, mına qamala turan adamlar aytan qayaqtagılı bir sayısı zakaz atkarılı biri oşa generallar, mayli qamadın. Qamagandan keyin jokta endi kusturda. Kustur otabız. 2 ay vaqt ber, 3 ay vaqt ber deb ele aldı bergen bolboyt da tuğan. 4 aydaçı mınanda işti bitirseң bolot bolчу tuğan. Bolbosa ber başkaga, bir ordunu ber. Ayt men kolumdan gelbeytken men maşening ekem sizlerdi aldap koydum ele dep aytsaң biz düşünöbüz. Biz aykol elbiz go bilesiz. Geçire bereriz her kim diletçi. Ay, düşünbeysin bu adamlarga Kırgız eli gözlü açalı tuğanlar, gözlü açalı. Gözlü açalı, gözlü may bastı tuğanlar aram menen adaldı. Ayrımalaby kaldık. Kara menen akta ayrımalaby kaldık. Aram menen adaldı bir stüpenke koyup tuğanlar. Aram жүргөн adam janaza okulbayt da aram жүргөн adamgaçı. Mындай aytkandачы. Ошо адамдын деңгели менен берки адал жүргөн адамдын деңгелин bir жерге коюп атасыңар тугандар. Акчанын кулу болдук. Уят. Мына Бор Азияда, мына Центральный Азияда biz şu kalk ушундай болдук тугандар. 6 президент тандадык. Кантип şu Кыргыз ели түшүнбөйм. Президент тандатканда көзүң мындай чоң ачып эле. Чоң ачып карасаң, не президент келип атат, автобиографиясын оку. Не адам бул, канча жол соттолду, канчасын алдады. Эжесин кара, үкасын кара, милицияга да кирип атканда атасы сот болгон эмеспи, үкасы сот болгон эмеспи деп ишке алат тоба кылдым. Силер целый президент барган адамга үкасын деле текшерген жоксуңар, эжесин деле текшерген жоксуңар. Мен түшүнбөйм, бул кандай, бул не деген акмакчылык тугандар? Жанын кейит де, кейит. Бул ушу Садыраваны колдогондорго да айтып кетер элем, жангир башсыңар силерчи. Сөзүңөрдү укпайт, болду, өтүп алды. Кече силерге рахмат айткан жери жок. Кече депутат 120 депутат кайтты ошо рахматты. Мен өткөзүп правительствону кабыл алып бергениңерге рахмат деди го. Акмактар десе. Мен айткам ошон үчүн 3 ай 4 ай мурда айтып келем. Бул адам колунан кoko тыйын келбейт. Бул адам иште албайт. Буга деңгел, аң, сезим, акыл керек. Бул адамда жок ондай нерсе. Болгон учурда деле иштете албайт онучу. Слабый адам булчу. Бул адам неге слабый дегенин тугандар. Мына бийликке келди делип. Ушул баягы 2017-жылы түрмөдө мойнун кескен, суицид менен займат эткен да. Анан кечегинде мен көп ушу тарапташтардан сөйлөсөм, ошо бирөө кылган дейт. Мына бийликке келди, бирөө кылса ошону таап чыксын эми. Бул суицид менен займат эткен адам психологически неуравновешен адам болот да, орусча айткандачы. Буну көрсөтүш керек бунучу. Ошо психиатрлерге көрсөтүп, буну комиссияга түзүп, ушунчалык такмак болобузбу? Ушунчалык да эл, ушунчалык да биз кыргыз эл ушунчалык ушу деңгээлге, ушу адамга күнүбүз түшсө тугандар, мен билбейм. Ушу адамга күнүбүз түшсө, башка таза адам калбай калдыбы? Mayli tuğanlar, tinç bolуңуздар, aman bolуңуздар. Жай жатып эте тургула жакшы түш көргүлө. Кыргызстандын келечеги биздин колубузда туğanдар. Кудай кааласа жакшы болуп кетет. Tinç bolуңуздар.